бизден жакшы сүйлөп калды да ушул китептин негизинде. Анан ошондо мен аябай таасирлендим, чын эле бул сонун китеп экен. Өзүм алып да окудум. Анан Салтанатке чалдым, көрө электим да. Ушундай мектепке келип кетчи дедим, анда болсо карантин болчу. Анан келип Салтанат келди, аты менен чогулттук, кесиптештеримди чогулттум. Анан Салтанат ушундай лекция өтүп берди, анан кеттик. Анан акырындап жылдар өтө берди, убакыт өтө берди. Анан мен өзүм да китепти сатып алдым дагы, өзүм башталыш класстын мугалими. Анан ата-энелерге чогултуп, ата-энелер боюнча тема алдым дагы. Ата-энелер теманын негизинде чогулуштум. Анда деле аз келди ата-энелер. Анан кийин баланын тарбиялоо ыкмаларын үйрөттү, ошол жөнүндө билип кетишти. Балдарыңыздарга мындай суроолор бердим да, бир күндө убактыңызды айтып бериңизчи мага дедим да, кандай убакытты, бир күндүк убактыңызды кантип өткөрөсөм, кир жууйм, идиш жууйм, нан кылам, тамак кылам болду дейт. Анан балдарды кайсы убакта тарбиялайсыз десем, убактым жок дейт да балдар. Мен чарчап калам кечке чейин. Анан өздөрү сабагат даярдап калат да атпайбы. Ошондо балага тарбия берилбей калды го. Бала тарбияны үйдөн берилет да негизи. Мектепте аз эле убакта жүрөт, көп убакыт ата-эненин колунда. Анан ошо ата-энелер туура эмес түшүнөт да, балдарды багабыз, кийинтебиз. Болду. 6 жашка чейин чоңойтуп турат, 7 жашта мектепке жөнөтөт, мектепте билим алат депчи. А негизи жакшылап түшүнсө, баланы бойго бүткөндөн баштап тарбиялайт ата-энелер. Анан 3 жашка чейин баланын мээси толук кандуу өсүп жетет экен. 3 жаштан кийин кечиктеп китеп бар го, 3 жаштан кийин балдарга жардам тиет деп. Демек туп-туура айтылган экен да, үйдөн ата-эне жардам бериш керек экен, мектептен мугалим. Анан биз болсо мисалы 5-класстарга чогулуш өткөндө айтабыз, баланчанын ата-энеси келбейт, баланча келбей койду деген баарыбызда эле бар да, туура проблема. Ошол проблема мындай экен. Мисалы биз буга чейин жаман жактарын айтып бергенбиз, балаң бейбаш, балаң тынч отурбайт, балаң эки алат, балаң сабыр окубайт деп. Демек биз жаман жагын эле айтып өткөнбүз да, бала ошол ата-эненин жүрөгүнө тийип калат экен. Ошондуктан биз чогулушка чакырганда келбейт экен алар. Койчу мен барганым менен эжең жаман деп айтат да, кой деп баягы ата-эненин жүрөгүнө катып тийип калат экен. Ошондуктан биз мугалимдер билим качан жакшы болот? Билим деген үйдөн ата-эне менен мугалим тыгыз байланыш керек экен. Ошондуктан бул программа ушулда баягы ата-энени мектепке алып келип туруп, мисалы түшүндүрүп, бири-бирине, мисалы бүгүн келди деп коебуз чогулушка, бүгүн келип сиздерди көргөн эле бир өзүнчө бир ата-эненин мындай рахат болот экен да, мугалим болдум деп. Анан кийин ошол күнү келген күнү биз жакшы сөздөр сүйлөшүбүз керек экен. Бала менен кыздар менен балдар окуйт да 5-6 класс. Эч качан жамандыгын айтпашыбыз керек экен. Мектепке өзү келсе, өзү кызыгып, балам бар сен сабакка деп өзү жибергенге дагы мүмкүнчүлүгү болот экен. Ошондуктан бул Гапыр Мадаминов агай айткандай, ата-эне менен мугалим аябай тыгыз иштешибиз керек экен. Ошондуктан ата-энелердин программасы ушулда. Мектепке ата-энелер чакырып, бири-бирибизди саламдашуу, бири-бирибизди көрүү эле кандай сонун. Муну келбей жүргөн ата-энелер баягы эле чакырсаңыздар койчу дегенде ата-энелер бар да, бошой атам, жумушум бар, анан баланча жакка бармакмын, анан бул кыз менен 5-6 класстагы кыздар, байкасаңыздар, классыңыздарда деле 4-класска чейин башкача, 5-6 класста башкача болуп калат. Демек азыркы муундагылар баарыбыз эле билебиз, Z муундагылар бат чоңоюшуп атат, бат өсүп атат. Ошондуктан ата-эне дагы үйүнөн кыздарына, балдарына да терең көз карашы менен карашыбыз керек экен. Ар бир сөзүн мээнити аябай зор деп таанысак. 11-12 жаштагы курактарды азыркы 5-класстарда алайлык. 5-класстардын кыздарга, балдарга биз күнүнө ата-эне үйдөн көзөмөлгө алышыбыз керек экен да. Мындайча айтканда, кыздардыкы да, балдардыкы күндөн күнгө психологиясы өзгөрүп турат экен. Биз бир күн эле көңүл бурбай, бир суроо берсе эле кое турчу, анан жооп берем деп коебуз, кээде бошобой жатса. Жок, күнүнө маани берип, сөз эмнени айткысы келип атат бала, же кыз эмнени айткысы келип атат, билишибиз керек экен да. Билип, ага конуп коюп маани беришибиз керек экен.